Жалбырак ТВ каналында жаңылыктар түрмөгү менен күн бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Өмүрбек Текебаевты эл аралык сот актайбы. Роза Отунбаева камакта жаткан оппозициячыл саясатчыга жолукту. Чубак ажынын никеси эл оозунан түшө элек. Ага каршы аял арыз жазганбы? Кырсыктан кыргызстандыктар кырылабы? Авариядан 245 адам каза болгон. Бүгүн Чаламандын чак түшүндө Токмок шаарына жакын жолдо автокырсык катталып 4 адам каза болду. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматта нарынды көздөй бара жаткан Toyota Avensis үлгүсүндөгү автоунаа жолдон чыгып кетип, Рахат кафесинин жанындагы көлмөгө түшүп кеткендиги айтылат. Куткаруучулар кырсык болгон жерге саат 13:35 барып, суудагы машинадан 4 кишинин сөөгүн алып чыгышкан. Маркумдардын ким экендиги азырынча белгисиз, аты жөндөрү такталууда. Борбор калаанын Жибек жолу проспектиси менен Тоголок Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде бир келинди жаш кызы менен унаа коюп кетип, айдоочусу из жашырып кеткендиги туурасында социалдык тармактын колдонуучусу жазган. Анда Nissan X-Trail унаасы келинди сүзүп, кызынын бутун тебелеп токтоптур. Жабырлануучулар ооруканага өздөрү барышкан. Укук коргоо органдары реакция кыла электиги айтылууда. Жабырлануучу Мерим Усупбаева деген жаран болуп чыкты. Ал окуя кечээ 10 декабрда саат 13:00 чамасында болгон. Бирок алар ооруканага жана милицияга кайрыла элек. Эки кызым менен маршруткадан түшүп, жол чырак кызыл күйгөндө өтүп бара жатканда катуу ылдамдыкта келген унаа сүзүп, мен кулап түштүм. Артымды карасам 5 жашар кызымдын буту дөңгөлөктүн алдында туруптур. Анан улуу кызым машинаны артка айдатып, бутун тартып алды. Бирок айдоочу унаасынан түшпөй качып кетти, деди жабырлануучу. Ошондой эле ал кечээ ооруканага барбаганын, окуя болгон учурда шок абалында болгондуктан тез жардам чакыртпай кетип калышкандыгын айтты. Бирок үйүнө баргандан кийин жан башы жана башы ооруй баштаган. Ал эми кызы оор жаракат алган эмес. Усупбаева бүгүн Чүй облустук ооруканасына барып, кароодон өтүп, андан соң милицияга арыз жаза тургандыгын билдирди. Кыргызстанда 2017 жылдын башынан берки жол кырсыктары кайгул милициясынын башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча 2017 жылдын 5 айынын аралыгында өлкө аймагында жол кырсыгынан 245 адам каза болгон. Анын 19-у балдар. Июнь айында эле жол кырсыгынан 9 киши абут болду. Былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу киши өлүмүнүн киши өлүнүн кыскаргандыгын көрүүгө болот. 2016 жылдын 5 айында жол кырсыгынан 330 адам көз жумса, анын 50-бiri балдар экендиги аныкталган. Алымдар кеңешинин мүчөсү Чубак ажы Жалилов Кудай алдында күнөөкөр эмес. Бул тууралуу Кыргызстандын муфтийи Максат ажы Токтомушев дин алымына карата айтылган коомдук пикир боюнча билдирүүсүндө айтты. Муктаждык болгон учурда көп үй бүлө күтүүгө Куранда деле уруксат берилген. Андыктан Чубак ажы Жалилов жараткандын алдында эч кандай күнөөкөр болгон жок. Ал эми ал кишинин үй бүлөлүк маселесин тиешелүү органдар териштирип жатат. Бирөөнүн үй бүлөсүнө бүлүк салып, социалдык барактарга туура эмес, такталбаган маалыматтарды жазуудан этият бололу. Туура эмес пикир же көз караш айтып коюп күнөөгө батпайлы деп айтылат муфтий Токтомушевдин билдирүүсүндө. Эске салсак, Чубак ажы Жалиловдун экинчи аял алганын тастыктаган билдирүүсү коомчулукта кызуу талкуу жаратып, Жалиловду сынга алып келишет. Экс-муфтийдин экинчи аял алышына укуктук баа берүү үчүн прокуратурага арыз жазылып, Жалилов сурак берген. Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин абалы жакшы. Бул тууралуу экс-президент Роза Отунбаева бүгүн Текебаевдин абалы менен таанышып чыккан соң журналисттерге билдирди. Жолугушууда Кыргызстандагы саясий абал тууралуу талкуу болгон. Бул тууралуу кесиптешим сөз кылат. Экс-президент Роза Отунбаева Кытайга барган иш сапарынан кийин камактагы оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаев менен жолукту. Экс-президент Өмүрбек Текебаевдин абалы жакшы экенин билдирди. Абдан эле мындай бир динамикалык түрдө биздин сөзүбүз өттү. Анан өз духу эч сынбаптыр. Ден соолугу жакшы. Бийлик деген келет, кетет, анан эл калат. Мындай жылдыздуу саясатчылар калат, болот. Дайым элге керек дегенде азыр жогорку соттун чечими бүттү да, болду да. Эми мындан кийин азыр эл аралык сотторго кайрылса болот. Бул саясий иш экенине алардын деле көзү жетет окшойт.
Оппозициячыл саясатчынын күнөөсүз камалышы Кыргызстандагы соттордун коррупцияга батып, укук коргоо органдары бир адамдын кызыкчылыгы үчүн иштеп калганы айкын болду. Дал ушул кырдаалды эске салып, экс-президент жаңы президенттин инаугурациясына да барбай койгон. Ошо жерге мен барганымда мен өзүмдү абдандай ыңгайсыз сезет элем. Мен кайсы арма ошакка барып ошо жерде жырга отурат элем. Анткени мына биздин жолдошторубуз Өмүрбек Текебаев түрмөдө, Бектур Асанов Жалал Абадта ошо жерде токмок жеп жүрдү эле 10-чу жылдары. Ал да мына түрмөдө отурат. Чотонов мына ошо жерде биргеле Жээнбеков өзүнүн ордунда берген ошо жерде губернатор болбойын Жээнбеков эле болсун деп. Мына Чотоновду баары түрмөдө отурушат. Биз неге ошакка барып ошо жерде биз отурушубуз керек? Оппозициячыл саясатчыны 1-Май райондук соту эч кандай далили жок. Эл аралык шылууна тыккан Леонид Маевскийдин 7 жыл мурда $1 миллион бергемин деген сөзү менен 8 жылга эркинен ажыраткан. Өмүрбек Текебаев соттук териштирүү учурунда күбөлөрдүн жана адвокаттардын жардамы менен күнөөсүз экендигин документтер, видео-аудио тасмалар аркылуу далилдеп берди. Ага карабай жогорку соттагы 1-Май райондук соту чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Ал тургай Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары эл аралык сотко кайрыла турган ниеттерин билдиргенде, жогорку сот өкүмдү кечиктирип, адвокаттарга бербей жатты. Бул жөн эле элементардык эле адамгерчиликсиздик. Алар баары бир Текебаев болобу, Жапаров болобу, баары бир быйыл болсо кедерге бошонуп чыгышат. Эл аралык соттун чечими абдан чоң резонанс туудура тургандыгын баардыгы билип турушат. Ошондуктан айласы мукурап, эмне кылышын билбей, бир күн болсо дагы кармап тургула деген жогорудон баягындай эме түшкөн. Ошону кармап турушат. Бирок ушунун өзү келип Текебаевди, Жапаровду, башкаларды андан дагы өткөндөй популярдуу кылып атпайбы? Мен ойлойм, соттун чечимин бербей коюу менен азыркы бийлик, андан мурунку бийлик өзүнүн алыстыгын гана көрсөтүп жатат да. Бийлик Өмүрбек Текебаевди камоо менен анын саясий карьерасына чекит коюп, коомдук беделин түшүрө алган жок. Тескерисинче анын кадыр баркы өстү. Анын саясий ишмердүүлүгү Кыргызстанга гана эмес, дүйнөгө белгилүү болгондуктан эркиндикке чыгып, чындык жеңер күндөр да алыс эмес дешет саясатталдоочулар. Текебаев деген bu Кыргызстанда эле эмес, Орто Азия, СНГ мамлекеттериндеги эң күчтүү, эң ири саясатчы катарында белгилүү. Анын үстүнө эл аралык деңгээлде дагы мунун аброю бар. Анткени себеби биздин көптөгөн мыйзамдарды жана эл аралык эксперттерден өткөрүүдө Венецияга, башка Женева ушуга окшогон чоң-чоң дүйнөлүк шаарларга барып, ошону эксперттерден өткөрүп келген Текебаев менен башкаларды салыштыруу мүмкүн эмес. Себеби Текебаев деген бул эл аралык деңгээлдеги абдан биздин абройлуу саясатчыбыз. Анын үстүнө Текебаевдин үстүнөн болгон иш жалаң жанагы саясий өңүттөн болуп, ушунчалык бир Текебаевга тагылган күнөөлөрдүн бир позициясы дагы ишке ашкан жок, тактай алышкан жок. А экинчиден болсо бизде дагы жагдай азыр өзгөрдү. Мурдагы президентибиз Кыргызстандын жарымын өзүнө душман кылып алган президентибиз кетип, азыр жаңы президент келди. Ошол эле учурда Ата Мекен партиясы коомчулукка кайрылуу жасады. Анда Текебаевга саясий кысым дагы эле уланып, жогорку сот тарабынан акыркы өкүмдүн кечиктирилгени сынга алынган. Баткен облусунун Карабулак айылындагы Мактым көр деген жерине тарых музейиндеги кыз мумиянын ордуна эркек мумия көмүлгөн деген божомолу тууралуу Спутник Кыргызстан маалымат агенттигине жергиликтүү тарыхчы Мурзапар Үсөнов билдирди. Үсөновдун айтымында Мактым көргө тарых музейиндеги 18 жаштагы кыздын эмес, шүйөрөнүнөн табылган эркек кишинин мумиясы алмаштырылып көмүлгөн. Мен Баткенде 18 жаштагы кыздын мумиясы казылып алынганда дагы окуяга күбө болгом. Андан кийин Бишкекке окууга тапшырган кезимде Борбордук музейден дагы аталган мумияны көргөм. Кыз мумиянын жүзү кичирей келе. Ал эми жакында Баткенге көмүлгөн мумиянын мурду коңкоюп, бет түзүлүшү чоң эркек кишиникинде экен. Мен кыздын мумиясын бир канча ирет көргөндүктөн ушундай пикирге келдим, деди Үсөнов.
Акаевдин жолугушуусу үзгүлтүккө учурады. Германиянын полициясы Бермет Акаева жана Аскар Акаевга жумуртка ыргыткан Кыргызстандын жараны менен сүйлөшүү ишин жүргүздү. Бул тууралуу Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги билдирген. Германияда 9 декабрь күнү Бакыт Көбөгенов башында турган Кыргыз Club Germany биримдиги Германиядагы Кыргызстандын жарандары менен Аскар Акаевдин жолугушуусун уюштурган. Көбөгенов 3 жолу жолугушуу уюштурууга аракет кылган. Биринчисин Орусиялык илим жана маданият үйүндө. Андан соң 2 мейманкана менен сүйлөшкөн. Бирок аталган мекемелер жолугушуу өткөрүүгө уруксаат беришкен эмес. Натыйжада болжолдонгон жолугушуу ишке ашкан эмес. Бирок Аскар Акаев жубайы жана кызы Бермет Акаева менен бирге чакырылган убактысында келип, көчөдөн чакан эл менен жолуккан. Элдин арасында Аскар Акаевга кыргызча сүйлө деп нааразычылык билдирип, плакат көтөргөндөр дагы бар эле. Акаев кыска гана каалоо тилегин айтып, коштошууга камынганда кыргызстандык бир жаран 2 жолу жумуртка ыргыткан. Бермет Акаева атасына болушуп жумуртка ыргыткан жаран менен уруша кетти жана аны колундагы сумкасы менен 2-3 жолу чапканга үлгүрдү. Ошол учурда Берлиндин полициясы келип чогулгандарды таркап кетүүсүн талап кылды. Чогулгандар таркап кетишти. Жолугушууну Бакыт Көбөгенов түз эфир аркылуу чагылдырган жана кыргызстандык жарандардын көпчүлүгү видеого тартып алышкан. Социалдык түйүндөрдө ошол учурдан баштап Аскар Акаев тууралуу ар кандай талкуулар орун алууда. 5 минуталык жолугушууда Аскар Акаев Кыргызстанда дагы жакшы өзгөрүүлөр болду. Мекенибизде бийлик тынчтык жолу менен алмашканына кубанычтамын. Барыңыздарга жетишкендик жана бакубаттуулук каалайм деген каалоо тилегин айтты. Дорогие соотечественники, очень рады, что не командуете. Не командую. Здесь вы не в Кыргызстане, а в демократической Германии. Свобода, да, я могу говорить. На каком языке я хочу? Это не уважение. Что делаете? Потому что... По какому праву? Да, он коррупционер. Он мою страну. Такая? Да. Президенттик шайлоодон кийин жарышка катышып өтпөй калган Өмүрбек Бабановдун партиясы акырындап сүрүлө баштады. Шаардык кеңештеги башкаруучу коалициянын урап, жаңы түзүлгөн курамга республика ата журттун киргизилбегендиги коомчулукта саясатка түздөн-түз байланышы бар дешсе, айрымдар төраганы алмаштыруу үчүн жасалган кадам экендигин айтышат. Бабановдун партиясынын четтеп калышына эмне себеп? Кийинки материалда. Шаардык кеңештин депутаттары бүгүн жаңы башкаруучу коалицияны түзүү үчүн чукул жыйынга чогулушту. Буга чейин иштеп келген негизги альянс КСДП фракциясынын чыгып кетүүсүнөн улам тараган. Аталган фракция депутаттары акыркы кезде жыйындар саясатташып кеткендиктен коалицияны чачыратып, жаңыча иштейли деген максатты көздөшкөнүн айтышат. Анткени негизи шаарда азыр көп маселелер толуп калды. Анан өзүңөр көрүп атасыңар, сессиялар бир күндөн, 2 күндөн, 3 күндөн өтүп атат. Негизи сессияда иштебей, биз баягы аткаруу бийлик менен чогуу иштешибиз керек негизиненчи. Сессиялар саясат дегерегинде турпайбы. А бизге баягы хозяйственный нерселер керек. Бул эми жаңы форматта иштейлик деген ой менен чыктык. Бул более мындай көбүрөөк, активдүүрөөк шаардык кеңеш иштесин деген ой менен чыктык, жаңы формат менен. Шаардык кеңеш деген бул деген чарбачылык деп койсо болот. Бизде деген мындай саясат жок. Бул чарбачылык, биз деген жанагы токтомдорду кабыл алганга шаардын жанагы иши, жашоосу жакшы, эффективдүү жылып турсун деген эле ой максат менен иштейбиз. Шаардык кеңештеги башкаруучу биримдиктин урашына Өмүрбек Бабановдун шайлоодон өтпөй калып, андан соң ага кылмыш иши козголуп, өлкөдөн чыгып кеткени себеп болду дегендер да жок эмес. Анткени жаңы түзүлгөн коалицияга аталган фракция кирген жок. Жакшы иштей албай койду коалиция деп катында ошол лидер коалиция большинства Кененбаев Алмаз Муканыштын сөзү бар. Бул жерде ал киши өзү лидер коалиция большинства болуп, өзүнүн ишин канааттандырарлык эмес деп чыгаргандан кийин, мен ойлойм, эми өзүңүздөр бир баа бересиздер, өзүнүн ишине өзү баа берип, андан кийин ошону развал кылып, кайра жаңы коалиция түзүп,
ошол буга чейинки мен төрагалык болгон ушул Бишкек шаардык кеңеште биздин фракция республика ата жүрүп оппозицияга кеткенден кийин мен моральный укугум жок болчу ал жерде отуруп иштешкенге жаңы коалиция менен. Анткени бизде фракциянын ичинде, депутаттардын ичинде менин өзүмдүн аброюм кетирмекмин. Ошондуктан мен өз каалоом менен биздин республика ата жүрүп фракциясы оппозицияга кеткенден кийин өз каалоом менен ошол коалициянын урашын менен деп туруп заявлениемди жазып бердим. Жаңы курамга КСДП, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан фракциялары киришти. Коалициялык көпчүлүктүн лидери Кыргызстандан, ал эми төрага болуп, жалгыз талапкер КСДПдан сунушталды. Ошол коалициялык көпчүлүктүн ичинде башка дагы талапкерлер чыкканга мүмкүнчүлүк бар болчу, бирок ошол фракциялардын ортосунда сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында бир добуштан ошол Кененбаев Алмаз Муканычты тандашып, ошол коалициялык көпчүлүктүн атынан төрагалыкка азыр шайлоого сунуштадык. Төраганы шайлоо тартиби талашка түштү. Улам тыныгуу жарыялап жатып, акыры жашырын добуш берүү менен шайлоо бүтүмүнө келишти. Жыйынтыгында катышкан 41 депутаттын 25 добушу менен Алмаз Кененбаев шайланды. Избран депутат от фракции СТПК Кененбаев Алмаз Муканович. Кененбаев буга чейинки чакырылышта дагы төрага катары 1 жыл иштеген. Ошол эле учурда ал фракция лидерлигинде аркалаган. Эми анын ордуна лидер болуп Эрмек Усубалиев шайланды. Ал эми жаңы коалиция келишимге ылайык иш пландарын бекитип, төрага орун басарын шайлап, шаардын инфраструктурасын жакшыртуу багытында иш жасайбыз дешет. Буга чейин Орус-Кыргыз өнүктүрүү фондун жетектеп келип, жакында эле Улуттук банктын төрагалыгына дайындалган Кубанычбек Кулматов мамлекеттик бажы кызматына төрага болуп барды. Тийиштүү буйрукка өкмөт башчы Сапар Исаков кол койгонун ал журналисттерге маек берип жатып билдирди. Кулматовдун талапкерлигин президент Сооронбай Жээнбеков дагы колдогон. Кулматов буга чейин дагы 2010-2013 жылдар аралыгында бажы кызматын жетектеген. Фарид Ниязов Кыргыз Республикасынын президент аппаратынын жетекчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Тийиштүү буйрукка Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Жарлыкка ылайык Фарид Ниязов мурда ээлеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчиси болуп дайындалды деп айтылат маалыматта. Ниязов буга чейин президенттин кеңешчиси болчу. Андан мурун президенттин аппаратын жетектеп кеткен. Ал эми өлкө башчысынын аппаратын Алмаз Усенов жетектеп келген. Ага улай Алмамбет Салиев Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп дайындалды. Ал эми Асылбек Кожобеков Кыргыз Республикасынын президентинин кеңешчиси болуп дайындалды. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Эрлан Абдылдаев ЭККУ өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлеринин кеңешинин отурумуна катышуусунун жыйынтыктары, ошондой эле Сербияга жасаган расмий сапары туурасында маалымат берди. Мындан тышкары министр мамлекет башчысын президент Сооронбай Жээнбековдун Өзбекстан Республикасына ушул жылдын 13-14 декабрында жасачу расмий сапарына даярдыктын жүрүш боюнча маалымдады. Мамлекет башчысы тышкы иштер министрине алдыдагы тышкы саясий иш-чараларга дыкаттык менен даярдык көрүү боюнча бир катар тапшырмаларды берди. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, сак саламатта туруңуздар.